Бул сабакта параграфтын стилдери менен иштөө ишибизди улантмакчыбыз. Биринчиден биздин негиздөөчү стилибизди текшерип алабыз. Менимче керексиз аралыктарды алып коюш керек. Жыйынтыгында бизде таза негиздөөчү тексттин өзөгүн алып, анын негизинде өзүбүзгө керектүү параграф стилдерин өнүктүрүп алабыз. Жана азырынча негиздөөчү текстке ушул жетиштүү. Эми биздин структуралуу ишин баштамакчыбыз. Эки жолу басып, биздин керектүү параграфтын бөлүгүн тандап алып, ага кандайдыр бир жалпы стилге так келеби же келбейби деп текшерип алабыз. Так келгенин азырда аны көрүп жатабыз. Шрифти өзгөрүлдү. Эми ошол негизинде бизге керектүү өлчөмдөгү жаңы параграф стилин жаратмакчыбыз. Төмөнкү баскычтын жардамы менен параграф стилин, секциянын аты же section name, анын сапаттары төмөнкүдөй. Шрифти калтырмакчыбыз, көлөмүн бир аз чоңойтуп, жана түрүн калыңыраак кылып, лигатурасын өзүнөн салыштырмалуу бир аз чоңураак кылабыз. Жана аралыктарды кошконго анчалык көп деле эмес. Ооба деп макул болобуз. Эмки келе жаткан сабыбызды биз көп жаткандай тамак аштын кандайдыр бир кыскача түшүндүрмөсү. Менимче аны дагы бир аз чоңойтуп, ага көбүрөөк маани бергендей кылып, шрифтин өзгөртмөкчүбүз. Демек жаңы стилди жаратып, эмне деп атайбыз? Description деп коелук. Көлөмүн болсо 11ге барабар кичирейтебиз. Түрүн калыңыраакка өзгөртсөк, кийинки сабабыз ушул тамак аштардын ингредиенттери десе болот. Аны да өзүнчө бир стилге өзгөртүп, атын ingredients деп коелук. Жана мунун төмөнкүдөй сапатын өзгөртмөкчүмүн. Кыйла кичинекейирээк кылып, лигатурасын өзгөртпөй эле калтырып коем. Андан соң ушул саптан кийин бир аз аралыкты кошуп коем. Жалпысынан өтө эле жөнөкөй стиль пайда болду, бирок негизинен бизге структура тууралуу кандайдыр бир ойду берип жатат. Азырынча жетиштүү. Анда эмки саптарын кыйналбай эле төмөнкү биз жараткан стилдерди басып, жумушубузду кыйла ылдамыраак жасамакчыбыз. Эмки сабыбыз болсо ингредиенттер. Ошол эле ыкма менен калган саптарды иштетмекчимин. Менюнун жок дегенде жарымсына чейин иштеп бүткөндөн соң келбети кандай келерин ошондо анык болот. Мына ушул жерге жетип, менюнун негизги же жалпы келбетин элестетсе болот. Менимче ушул аралыкты бир аз кемирээк койсо болот. Баарын кайрадан өзгөртпөй эле, стилдерди өзгөрткөндө гана текстибиз автоматтуу түрдө өзгөрүлөт. Демек мен ингредиент стилин эки жолу басып, саптан кийинки аралыгын эмес, өзүнүн лигатурасын бир аз кичирейтсем, саптан кийинки аралыкты 1,10-8 деп коелук. Жана менюнун калган бөлүгүн ушул эле ыкмада иштеп чыкмакчымын.